Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 август 2024 жыл мен сиздерге ХБКда жайгашкан мына ушундай 5 кабаттуу общежитиядан сатыла турган бир комната тууралуу маалымат бермекчимин. Бул сатылуучу комната көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи болуп мен сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Мен турган жер ХБК району. Сатылуучу комната болсо мына ушул 5 кабаттуу общежитияда, адреси болсо Салиева 42 Б деп айтылат экен туугандар. Анан мына көчөнү көрүп атасыздар. Ошол көчө менен оңго бурулуп, мына жака 100 метр жүрсөңүздөр эле Салиева көчөсүнөн чыгып каласыздар. Ориентирди 122 маршрутканын акыркы аялдамасын алсаңыздар болот. Сатылуучу комнатабыз ушул 5 кабаттуу домдун ортоңку подъездинде, 5-кабатында. Анан мына подъездерин караңыздар туугандар, таза сонун экен, кадимки домдогудай эле. Ушул таптаза подъезд менен эле 5-кабатка чыгып келгениңиздерде мына жакта эшиги бар. Ачсаңыздар, бул жагы секция болуп калат туугандар. Бир секцияда 4 комната туугандар. Ушул 4 комнатанын мына жакта комнатасы сатка чыгып атат. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээси номер болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Бул жагы болсо ажаткана, душ, мына жагы кухня туугандар. Анан комнатабыз 5-кабатта жайгашкан. Эч кандай суу өтпөйт деди. Крышалары жабылган экен туугандар. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Документтери дагы так. Анан баасын дагы өтө жакшы баага коюлуп атат. Аракетти кылыңыздар. Мына ушундай коридорлору кеңири. Брон эшикти орнотуп койгон. Ачып кирип келе бересиздер. Туугандар, комнатанын аянты канча дей турган болсоңуздар, 13 квадрат метр экен. Мындайча айтканда кеңирле. Асты полу жыгач, дубалдары моюша бой, айнек терезелери жөнөкөй. Условиялардан келе турган болсок, суу, свет, центральный канализация, центральный отопление бардыгы бар туугандар. Бир эле природный газ жок, калган бардыгы бар. Билесиздер, а? Мына мисалы мына караңыздар, центральный отопление бар. Батарейкаларын эле орнотуп алсаңыздар болду. Бир гана газ жок. Анан мына жерден домдун арты болуп калат, общежитиянын арты. Мына жерде Дөөлөт деген баня, бул жакта болсо ХБКдагы Манасата деген мечит бар туугандар. Локациясы өтө сонун. ХБКны билесиздер, азыркы жылда өнүккөн жакшы райондордун бири болуп калды. Санузелдерин көргөзүп берейин туугандар. Мына жакта раковинасы, бул жакта болсо душ, мына жакта болсо ажатканасы туугандар. Бул жака жүрсөңүздөр, мына караңыздар, барыңыздар эле билген кухня. Мына жакта деле суу чыгарылган экен. Көрдүңүздөр. Анан сатылуучу комнатанын розеткасы кайсыл дей турган болсоңуздар, мына ушул розетка сатылуучу комнатага тиешелүү. Ушул жерге чоң да узун стол коюп аласыздар. Мына ушул жак сиздердики экен туугандар. Эки розетка тең сиздердики. Кухнясы негизинен кеңирле. Анан байкадасыздарбы, комнатабыз дагы көңгөй тарапта албетте эле жайгашкан. Так, мына ушундай. Крышасынан эч кандай суу өтпөйт деп ээси айтты. Ушуну жакшылап айтып кой деп. Суу өтпөйт экен туугандар. Эми сатылуучу ушул бир комнатанын сиздерге баасын айтайын. Жалпы аянты 13 квадрат метр. Баасы болсо 1.100.000 сомго бааланды. Анан ээси айтып атат, ала турган реальный адам болсо өтө жакшы кеми бар дейт. Өзүңүздөр деле билесиздер, айткан баасын эч ким сатпайт. Чалып, келип, көрүп, соолашасыздар, барыңыздарга ийгилик. Ушундай даяр комнатаны колдон чыгарыңыздар.